Мен жумушум машина алып такси кылып жүрөм. Ошто таксиде иштейм. 2011-жыл Россияда крышадан жыгылып, грудной клетка, грудной позвоночник сынган да, сынып баспай калган. Мурун ал жерде иштегенде уста эле эмес, помощник болуп жүрүп, кырсык болуп калган да. Ал вакытында эми ооруп аткан вакытында эч ким жок эле да жанымдачы. Эч ким жок болуп, эчтеке жазбаганбыз. Отказ жазып берсең, бул жерде иштебегенмин, мен просто ойноп чыкканмын деп отказ жазып берсең, биз бардыгын төлөйбүз, операцияны деп неме кылган да. Мен операция болсом эле жакшы болуп кетем деп ойлоп, сразу отказ жазып, давай, быстрее операцияны кылсаңар, мен туруп кетип калсам уже депчи. Бирок ал жерде мен официально иштегем. Трудовой договор, патент, баягы немелер, патент алуучу ал убактындачы, патент дагы болгон, бардыгы болгон. Көчөгө чыгып иштеген жакшы, бирокчу мен үйдө жатканымда көп ооруп, ошо бөйрөктөр ооруп, бирдекелер болуп, эми жаман экен да үйдө жаткан, 5 жыл жаткам. Көчөгө чыгып калгандан кийин наоборот жакшы. Кыйынчылык десе, кыйынчылык деле жок да. Көчөгө чыгып, изденип, адамдар менен сүйлөшүп, неме кылсаң жакшы да. Мен мурун право алганым үчүн правом бар. Бессрочный право жазылбаган немеси, срогу. Адамдарда ошол машина албаган балдар же ошол жумуш мага окшоп такси кылам деген адамдар право ала албайт экен Кыргызстандачы. Мен дагы досторум бар, үйдө жатат алар дагы мага окшоп көчөгө чыгып иштегиси келет, адамдарга аралашып жүргүсү келет, бирок возможность жок ого. Майыптыгы бар адамдарга даже больницаларда да неме жок. Эчтеке жок дегенде, эми Бишкекте кичине бирдеке болсо керек го, бирок ошто көргөн эмесмин. Чоң супермаркет баягы Глобус, бизде дагы бир-эки фрунзелер ачылып калган, мурун жок эле. Ошолордо удобство бар. Ошолорго кирип, майыптыгы бар адамдагы түз эле жерлер, ошолорго кирип неме кылса болот. А так государственный немелерде мен барсам кыйналам да, эчтеке кыла албайм. Мен ойлошум боюнча мага дагы бирөө түрткү керек болду да, мотивация. Адамдарга аралашып, көчөгө чыгып көрсөтүш керек ошонучу. Ошондо адамдар неме үйдө жатсаң үйрөнүп каласың. 2-3 ай жаткандан кийин ошого үйрөнүп калып жата бересиң да үйдөчү. Көчөгө чыгарып туруп ошо адамдарга заставлять этип мажбур ошол көчөгө чыгарып койсоң ошого үйрөнөт адамчы, ошон жакшы нерсе да ошолчу. Мен ойлогонум ошол чыгарыш керек көчөгөчү. Жумуш жок болсо деле ошол жумушту издегенге аракет кылып, кандай жумуш кылсам болот деп, өзүгө окшогон майып жумушта аткан майыптар менен сүйлөшүп, жаккан нерсени кылса болот да. Бирок государство жактан билбейм кандай немеде иштесе болот эми.